Саламатсыздарбы, урматтуу биздин ачык сабагыбыздын катышуучулары жана коноктору. Быйылкы жылдын 30 августунда Кыргыз Республикасынын президентинин номери 303 жарлыгы чыккан. Ошол жарлыктын негизинде 2022 жылдан 27 жылга чейин улуттук наркты сактоо, өстүрүү боюнча программа кабыл алынган. Дал ушул программанын алкагында ошондой эле дүйнөлүк 1 октябрь карылар күнүнө карата ачык сабагыбыздын темасын карысы бардын ырысы бар деп атадык. Улуттук нарк кадыр баркты жана ар намысты, айкөлдүктү жана адилеттүүлүктү, абирди, боорукердикти сактаган жана талыкпай эмгектенген көчмөн жоокердин улуу мыйзамы. Бүгүнкү күндө аламдашуу менен санариктештирүүгө карабастан нарк элдин өнүгүү тарыхында өзгөрүп келсе да, адеп ахлак менен толукталып жана байытылып жаңы мазмунга ээ болуусу керек. Саламдашууга биз ГМУ группасынын студенттерин, жалпы студенттерин сахнага чакырам. Ачык сабагыбызды ачууга ГМУ 122 группасынын студенти Абекирова Айжанды кыргыз элине таандык комуз аспабы менен ооз-эки айтыш тилинде айтып саламдашканга чакырам. Презентациябыздын темасы бул карыларга, улуу муундагы жарандарыбызга Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана аткаруу бийликтин структурасы кандай кам көрүшөт экендиги тууралуу чакан презентациябызды Мамат Иса кызы Акылай менен Качкынбеков Кубанычбек айтып берет. Саламатсыздарбы жолдон. Кыргыз Республикасынын конституциясында мамлекетибизге улуу муундарга төмөндөгүдөй камкордук көрүлөт. Мисалы, конституциянын 2-главасынын 19-беренесинде мамлекетке элдин бакубат жашоосун жана аны социалдык жактан коргоо камкордук көрөт. Экинчисинде Кыргыз Республикасынын жарандарын социалдык жактан корголбой калган категориялык эмгектерди жана саламаттыкты коргоону камсыз кылат экен. Кыргыз Республикасы социалдык жактан кызматкерлерди бул медициналык тейлөөлөрдү жана жөлөк пулдарды, пенсияларды коргоонун кепилдиги болуп берилет. 20-берене болсо бул үй-бүлө экен. Үй-бүлө бул коомдун негизги бөлүгү. Үй-бүлөдө аталык, энелик жана балалык коомду жана мамлекеттин коргоосунда турат. Бул балдар Кыргыз Республикасынын эң баалуу байлыгы болуп саналат экен. Балдар деген бул интеллектуалдык жана ден соолук жактан бул мамлекет аларга шарттарды түзүп берет. Ошондой эле аларды мекенчилдикке жана атуулукка тарбиялайт. Бул 21-беренеде болсо бул мамлекет адам укугун жана эркиндикти кемситпеген наркты үрп-адаттарды жана салыктарды сактоого, Кыргызстандын элинин маданиятын өнүгүүсүнө камкордук көрсөтөт. Улууларды урматтоо, кичүүлөрдү узаттоо бул биздин элдин ыйык салты. Мамлекет Кыргызстандын элинин тарыхый жана материалдык жактан руханий мурастарды коргойт. Мамлекетте этностор жана конфессияларды аралык ынтымакты камсыз кылат экен. Конституциябыздын 4-главасы экономикалык жана социалдык укуктар болуп саналат. Ал эми анын 44-беренесинде Кыргыз Республикасы улгайган, майып болгон,
баар көрүү менен ажыраган, эмгек жөндөмдүүлүгү жоготкон адамдарды өзүнүн социалдык пенсия менен камсыз кылат. Пенсия социалдык жөлөк пулдар бул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек. Мамлекет ден соолугунан ажыраган, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды басмырлоо, социалдык интеграциялоо, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген кадамдар үчүн жеткиликтүү чөйрөнү түзүүнү камсыз кылат. Мамлекеттик ыктыярдуу социалдык камсыздандыруунун социалдык камсыз кылуунун ар кандай түрүн колдоого алат. Ал эми 5-чиси болсо мамлекеттик социалдык иши жарандардын өзүнүн үй бүлөсүнүн экономикалык бакубаттуулугун, жетиштүү мүмкүндүк экенде эркиндигин, активдүүлүгүн чектөөчү формасына өтпөйт. Пенсиялык система бул жандуу организм сыяктуу, ал социалдык экономика өзгөргөн сайын ал пенсиялык система өзгөрүп турат. Ал эми биздин Кыргызстанда болсо пенсиялык система эркектер үчүн 60 жаштан 63 жашка чейин жана аялдар үчүн 55 жаштан 58 жашка чейин. Бүгүнкү күндө пенсиянын орточо көлөмү 8080 сомду түзөт экен. Ал эми Кыргызстанда 735,7 пенсионерибиз бар. Кыргыз мамлекетинин пенсиялык системасы 3 компоненттен турат. Мамлекеттик милдеттүү, тилектештик пенсиялык система, милдеттүү токтолуучу компонент, ыктыярдуу жеке токтолуучу система. Ал эми мамлекеттик аткаруу бийлиги Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлиги, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу социалдык фонду, Кыргыз Республикасынын финанс министрлиги. Рахмат. Жангыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деп кыргыз элинде айтылган жакшы макалыбыз бар. Бата бул аалам менен жер ортосундагы байланыштын ачкычы. Батанын негизги түшүнүгү бул көзгө көрүнбөгөн күчтөрдүн алкоосун алуу менен өзүңө жалгоонун аркасында күч топтоо болуп эсептелинет. Эң чоң ооматты оодарып алган болуп саналат. Ак бата жаратуучу күчкө ээ. Батага алакан жайылар замат ааламдан миңдеген күчтөрдүн алкоосу ошол жайылган батага алкоо жөнөтүшөт. Жерден суранган бата күч кубаттуу энергияны жаратат. Байыркы касиеттүү ата бабалардын эл сезимин, эл намысын ойготкон, чачылган элди жыйнаган, бузулган элди бириктирген, баласыздарга перзент тартуулаган, иштерин оңолушуна түрткү болгон, элдин ынтымагын чыңдаган. Теманы улай ГМУ 120 группасынын студенти Алимова Нурайым Ак бата ырын сиздерге тартуулайт. Айрымдарга жагар мүмкүн ой жакпаса, а мен үчүн ыйык нерсең ой ак бата. Кылымдардан келе жаткан карытып, неге болбой жакшы салтын ой сактаса. Карап турсам аксакалдуу адамды, суу куйганда алкап сенин ой балаңды. Өмүрлүү бол, талайлуу болса дагы, элүү бол деген сөз ой жаманды. Жымыркай көз жарганда жаңыдан, ата-энеси бата тилейт ой барынан. Неси жаман келген элдер деп турса, өмүрлүү бол жүзгө жаша ой карыган. Бакыт тилеп, талай тилеп, бак тилеп, элүү бол деген кандай ой жакшы кеп. Бул тилектер адалдыкка чакыруу, тилеп жаткан адамдарга ояк тилейт. Тилеп жаткан адамдарга ояк тилейт. Сөзүмдү кыргыз улут макал каттарынан баштанып турат. Карысы бардын ырысы бар, карын кебин капка салып, жаш келсе ишке, кары келсе ашка демекчи. Биздин аксакалдуу аталарыбыз, акчолукчан апаларыбыздын акылы менен умуттан жол таап, жаштарыбыз турмушта муундарга туура жолго тажанып келишет. Карлар үйдүн куту деп экенин айтылбаса керек. Себеби карысы бардын ырысы бар. Алар да өздөрүнүн кепкеңешин айтып, дайыма уул кыздарына, неберелерине жакшы түз жүрүүгө багыт берип, тарбиялап турат.
Бул болсо да жаштарга турмуш жолунда өз ордун табуусуна чоң жардам тийгизет. Элибиз кеп бар эмеспи? Көптү көргөн көп билет деген алар өздөрүнүн турмуш жолунда баштарынан кыйынчылык, көптөгөн жакшылыктарды өткөрүшүп, тажрыйба алышкан. Ошондуктан карыялардын кеңеши бизге көп жардам берет. Кары билгенди пер билбейт. Карынын сөзү акылдын көзү. Карынын сөзү канык, көрсөткөн сөзү жарык. Карынын сөзү жамак, жамагы жашоого салык. Карынын сөзү кеп болот, калай кайып болот. Адамдын өзү карыса да сөзү карыбайт. Нускалуу карая болбой, имандуу жаш болбойт. Жаш кезде берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү. Курпалашым Жаныбек белгилеп кеткендей, биздин кыргыз элибизде көптөгөн маңыналуу, маңыздуу макалдарыбыз абдан көп. Кыргыз элибизде илгертен эле элдерибиз кыргыздарга өзгөчө көңүлүн буруп, алардын орду биз үчүн өзгөчө деп айтсак жаңылышпайбыз. Карыга сый көрсөтсөк, сый урмат менен кайрылып, сый урмат менен ар дайым аларды сыйлап, алдынан өтүп, сыйлап урматтап турсак, кийин ал да өзүбүзгө сөзсүз кайтат. Карыны сыйласаң бир табасың деп кыргыздарыбыз бекерден айтпаса керек. Кыргыз элибизде көптөгөн макалдар, накыл сөздөр, насааттар абдан көп. Кошумча айтып кетсем, бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келе жаткан, азыркы күнгө чейин колдонуп келе жаткан бизде каада салттарыбыз да бар. Баланы бешке салууда ошол айылдын апалары чогулуп келип, баланы ошонун арасынан бир апабыз баланы бешке салат. Дагы жол салуу салтыбыз бар. Анда деген апа ошол келиндин кайненеси же болбосо ошо айылдагы кадыр бактуу, көптү көргөн, көп балалуу апабызга жол салдырат. Ошол келинибиз да кийин ошол апабыздай акылдуу, ыймандуу, ошол үйгө ошол бачар болуп көнүп кетиши үчүн бата берүү, бата менен эл көгөрөт, жаңгыры менен жер көгөрөт демекчи. Элибизде батага да өзгөчө маани берип келген. Бата алсак биз чындыгында бата менен бул биздин бата жашообузда эң чоң маанини ойнойт. Мен студенттерге кайрылат элем, ата-апаңардан бата алгыла. Бата бул биздин жашообузда абдан чоң ролду ойнойт. Айылга барганда апаларыбыздын көңүлүн оорутпай, бутун жууп берип, ушалап берип, бул эң главный көңүлүн оорутпайды. Ошол. Алмазбек Жунусов, ата-эне биздин бакыт. Ата-энелер аман болсун бактыбызга, жарык кылып өмүр берген баарыбызга. Бар үчүн ал ыйыктар бул жашоодо. Жаралганбыз өмүр улак биз жарыкка. Сыйлайлы ата-энени тирүүсүндө, урмат кылып орун берип төрүбүздөн. Ансыз деле бала үчүн күйүп келет. Кылча залал келтирбейли көңүлүнө. Татыктуу алар биздин сыйыбызга, ала тоодой караң болуп оюбузга. Алар үчүн ар бир кылган кызматыбыз тең келип, татып айткы бир тыйынга. Эмгек күч ата-эненин биз үчүн, бактылуу кылалычы биз ар бир күнүн. Түбөлүккө аман болсун ата-энелер, бактыбызда көркүбүздүн төрү болуп. Ата-энемди даңзалайын ардайым, асылымсын нурун чачкан ардагым, жан аябайым жалгыз силер баарында, соруп берем жүрөгүмдө сиздер үчүн душманга. Өмүр берсин, өкүнбөй өт бул жалганда, өсө берсин тукумун атты аласка. Арнап жазган бул ырсаптар ата-энеме, жашай берет ар убакта заманда. Ой, мындан кайра баштады. Эртеден кечке идишти сындырган. Эч бир пайдасы тийбесе. Эмне кыл дейсиң? Мындай жашоодо жашагым келбей калды. Болду. Эмне болду дейсиң? Мындай жашоодо жашагым келбей жатат. Анан эмне кыла элем? Карап койбосо. Анан эмне апам каякка барат? Эмне Бара болгону жери жок. карылар үйүнө алып салсаң эмне болот? Азыр бүт баарысы эле ошол жерде жашап атпайбы? Ошондо ыраазы болосуңбу? Ооба, ошондо ыраазы болом мен. Сен айткандай болсун. Апа, кийимдериңизди даярдаңыз.
болчубуз. Мындан ары биз сиздерге жоопубузду тапшырабыз. Мынакей, түйүнчөктөрү жанында бар. Келиңиз апаке, сиздин бара турган жериңизди, жайыңызды көрсөтөйүн. Жүрүңүз. Ата. Бул жагы коз жер экен да. Эми чоң апам ушул жакта жашайбы? Чоң апаң ушул жерде жашайт. Мен да силерге караганда силерди ушул жакка алып келип таштап кетем. Апа! Амей, баспайсыңар, эмне болбойсуңар? Кет жибари. Аты-энеси бар адам эң бактылуу адам. Аты-энеңдин көзү барда сыйлай жүр дейт. Ошондой эле аты-эне жаш болсо да баары бир улгаят эмеспи? Биз дагы улгаябыз. Ошондуктан аты-энени эч качан бир гана сөз менен эмес, ар дайым иш менен гана далилдейли. Сыйлай билели. Карынын батасын алган адам эч качан кор болбойт. Ошондой эле карынын батасын алып туруп ар дайым туура жолдо жүрөт демекчимин. Бул жашоодо ар бир адам баласы үчүн эң ыйык, эң жан дүйнөсү таза, ошондой эле эң кымбат болгон бул табылгыс байлык бир гана ата-эне болуп эсептелинет. Ата-эненин жүрөгү кең тала, алардын жашообуздун жарыгы жана сүйүүсү чексиз назик жандар. Биздин жакшы ийгиликтерге жетишибиз үчүн алар ар дайым болгон салымын кошот. Ошондой эле өмүр бою алар өздөрүнүн жетишкендиктерине биз үчүн аракеттенип, ар дайым бизге жардам берет. Жана ошондой эле ар бир адам баласы үчүн бул ата-эне жарык берген чырак сыяктуу эмеспи? Ар дайым ата-энебизди сыйлай билебиз демекчи. Ушул ценканын уландысы болуп силерге жалпы курстун жумуунун атынан хор. Таянарга асқаз оңалар ким, жығылғанда арқа жүрек болор ким, барынан да адам кылып чоңойтугай арбаштырып эли журтка кошор ким. Оор ишиңде сага жардам кылар ким, оорусаң да башың кармап сылар ким, билсең билгин мунун баары ата-энең, ата-энеңдин көзү барда сыйлай жүр ай сыйлай бил. Кайда жүрсөң сарсанага батар ким, бар тапканын сени ойлоп катар ким, сен эсиңден чыгарсаң да сен ойлобой түнү бою уктабастан жатар ким. Эсенди деп кайда жүрсөң ойлор ким, бар тапканын сага чачып колдор ким, билсең билгин мунун баары ата-энең, ата-энеңдин тирүүсүндө сыйлай жүр ай сыйлай бил. Билсең билгин мунун баары ата-энең, ата-энеңдин тирүүсүндө сыйлай жүр ай сыйлай бил. Кыргыздар улуттук нарк аркылуу кылымдар бою кошуна элдер менен жанаша жашап келген. Тарыхтын тереңинде жок болуп же башка элдерге сиңип кеткен эмес. Атын жоготпой, тарыхта өз изин калтырды. Кандайдыр бир деңгээлде учур талабына ылайык бүгүнкү күндө башка маданияттар өз таасирин тийгизбей койгон жок. Маданияттын жоголушу тарыхтын белгилүү бир мезгилдеринде улуу империяларды жана кайталангыс маданиятты жараткан улуттук баалуулуктарды жоготууга алып келген. Өлкөбүздү өнүктүрүү үчүн биз руханий жактан өнүккөн, билим деңгээли жогору, элибиздин тарыхын мыкты билген, башка элдердин наркын, үй бүлөлүк баалуулуктарын жана ишенимдерин сыйлаган, этнос аралык мамилелерди урматтаган, башка тилдерде сүйлөгөн, тышкы жана ички чакырыктарга туруктуу болгон Кыргызстанды жаранды тарбиялашыбыз керек. Урматтуу биздин ачык сабагыбыздын катышуучулары, бүгүнкү теманын эң негизи бул президентибиздин жарлыгы болуп эсептелинет. Биз келечектеги мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер болгондуктан ушул сабак учурунда, практика учурунда биз жаны чыккан мыйзамдарга анализ жасап, ошол мыйзамдар менен таанышып турабыз. Ушуну менен ачык сабагыбыздын жыйынтыктадык. Келип бергениңиздерге рахмат. Ачык сабактын катышуучулары, студенттер, бүгүн группасы баштаганда биринчи курстан үчүнчү курс, биринчи экинчи курс тарабынан жакшыраак айтып эмес ачык сабак өтүлдү. Силер эмес, мен өзүмдүн ата-энемди сагынып кеттим, ушунчалык жүрөгү эргиткен азамат. Жакшы даярдаптыр. Карыны сөзүн капкаса, карысы бар, ырысы бар,
кары төрдүн көркү деп сыйлап келишибиз керек э. Жакшы белгиледиңер. Бата менен эл көгөрөт дегендей, ошол ата энеңердин, кары адамдардын, чоң ата чоң энеңердин дайыма батасын алып жүрүп. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу ачык сабактын биздин кафедрада өтүп жаткан ачык сабактын катышуучулары. Бул ачык сабактын темасы максатына жетти деп ойлойбуз, жетти. Ал жетиш үчүн, ага жетиш үчүн өз иш аракетин кылган Абдуллаева Наргиз Оркасовна чоң ыраазычылык билдиребиз. Бир эле группа эмес, мына биринчи, экинчи, жок, биринчи, үчүнчү, төртүнчү курстун балдарынын башын кошуп, ушинтип уюштуруп, жакшы темадагы ачык сабагына чоң ыраазычылык